Урматтуу мекендештер, бүгүн бизге мына пациент келди. Бул ушуга чейин бир сыйра дарыланып кеткен экен. Демек сиз бизге кайсы мурунку мына мойнуңуз ооругандагы диагноздагыны айтып берсеңиз? Саламатсызбы? Саламатчылык. Мурда лимфа бездери боюнча проблема болуп ошол менен келип дарыланганмын. Эжемдик айткан эмеси менен болуп. Так, демек сиз лимфа бездериңиз чоңоюп, оң жактагы лимфа бездериңиз чоңоюп, бизге келгенсиз, Бирок сиз лимфа бездеринин чоңойгонун кантип билип калдыңыз? Мен ага чейин ошол давление менен ооруп эметтим, анан врачка көрсөм, зотту текшертип кел деди. Анан мен зотту текшертсем, зоттон жакшы болуп, наоборот ошол безден чыкты да, без ошол чоңоюптур деп. Анан сизди каяка жөнөтүштү? Анан мен онкологияга жиберишти. Онкологиядан барсам, биопсия алып туруп, андан кийин операция жасап алыш керек деп айтышты. Анан мен ал жактан барбай эле, мен Гүлжан эжеге барып, ошол жактан дарыланайын деп чечип, ошол жактан барып көрүндүм. Бир курс леченияны алдыңыз. Анан мына урматтуу мекендештер, азыр бир жакшы сөздөргө келип атабыз да. Сиз бир курс лечение алгандан кийин кайра сиз ошол УЗИСке баргансыз, Анан эмне деди ал УЗИС? Ошол УЗИСке барып, кайра бир курс лечениеден кийин кандай болду текшертип коеюн деп барсам, ал УЗИС мени карап таң калып, анан сен эмне себептен келдиң эле мурда, мен сага мурда башка диагноз койгон экем го, ал диагноздун эчтекеси жок го, кандайча болду деп койду. Мен лечение алдым десем, анан анда сен аябай жакшы лечение алыптырсың, мен сага деген аябай жаман диагноз койгон экен, бирок кечирип кой, азыр ал диагноздун эч кандай эчтекеси жок, баары жакшы, баары сонун, аябай жакшы лечение кылыптырсың деп өзү таң калды да. Мен койгон диагноздун бири да жок го депчи. Так, демек сиз кайсы айда келгенсиз? Мен январда келген болчумун сизге. Анан ошону менен неме повторный УЗИге качан бардыңыз эле? Повторный УЗИге августта бардым. Августта бардыңыз. Августта барганыңызда сизде эчтеке жок деди. Эчтеке жок депти. Бирок сиз январдан кийин леченияга келдиңизби? Жок. Урматтуу мекендештер, мына дагы бир эң важный нерсени айтайын деп атам. Мен азыр адамдарды айтып атам да, жакшы болуп калышчы, 4 айда адам жакшы болуп калат. Эгер чындыгында биз айткан ыкмалар жасаса жакшы болуп калат. Мына даже УЗИС мындан таң калганды, кандайча мен ушу диагнозга койгом депчи, 4 айдан кийин кыргыз келбей коет да. Не только кыргыз, деги эле мусулман, деги эле адамзаты, болду мен жакшы болуп калдым деп келбей коет. Кыргыздын баягы эле аш тоюна кетип калган. Мына ушул жерден кыргыздар эң туура эмес кылабыз да. Мына ошол аш тойго, ошол аш тойдун акчасын берип жибергенде, бизден толук лечение алганда, азыр дагы башка жериндеги бези өзгөрбөйт эле да. Азыр дагы бир аз башка сол көкүрөктөгү без бир аз чоңоюп калган. Өтө эмес. Демек, урматтуу мекендештер, туура түшүнүңүздөр. Себеби биз күнүгө эле туура эмес тамактанып калабыз. Мурунку эски калдыктарыбызды кууп чыгыш керек. Көрдүңөрбү? Ошон үчүн кыргыздар кокуй мен жакшы болдум деп эле эч көңүл бурбай койбостон 2 жылда 4 жолу